Özgöçö абал 2020 жылдын 10 айында кечки саат 24:00 бул режим токтойт. Жана ошону менен коменданттык саат да калдым салынат. Ошону менен бирге эле өзүңүздөр билесиздер, 22 марттан бери ушу өзгөчө абал кирбеген аймактардын баардыгында өзгөчө кырдаал режим иштеп атат. Мына ошол өзгөчө кырдаал кирген чечим баардык республикада иштейт. Мындан тышкары өзгөчө ушул эпидемиологик кырдаал курч болуп турган эки чоң шаарыбызда, Бишкек жана Ош шаарында, Татбашы районунда, Чаткал районунун Канышкыя айыл аймагында карантинди киргизүү чечими кабыл алынды. 1 май боюнча айтып атканда айтканбыз, 11 майда бизде коомдук транспортко да уруксаат беришибиз мүмкүн деп. Бирок бүгүн дарыгерлерибиздин ою боюнча ооруну жайылтуу тобокелчилиги абдан көп болуп атат коомдук транспортто. Бул троллейбустар, автобустар, анан кичи автобустар, микроавтобус деген. Булардын баарын тең азыр кое туралы дедик. 1 майдан баштап биз таксилерге жана башка ташуучу машиналарга уруксат бергенбиз. Коомдук транспорт азыр иштебейт. 11 майдан тартып эпидемиялык кырдаалга жараша экономикалык секторлордо тизме түзгөнбүз. Биринчиси финансылык жана финансылык кызмат көрсөтүү чөйрөлөрү иштей баштасын деп дарыгерлерибиздин сунушу менен берип атабыз. Экинчиси калкты тейлөө кызматтары. Үчүнчүсү соода чөйрөсү боюнча курулуш материалдарын сатуу боюнча дүкөндөргө, анан базарларга дагы мындай уруксат берип атабыз. Автотетик сатуучу базарлар бар. Автомобилдерге тиешелүү. Буларга да уруксат бердирип атабыз. Мындан тышкары тигүү жана булгар иштетүү боюнча бизде тармактар бар. Анан машина сата турган базарлар бар. Алар иштебейт. Официалдуу түрдө жанагы автосалон болуп иштеген ишкерликтер иштейт. Төртүнчү көптөн бери күтүп аткан массалык маалымат